Ынтымак телеканалы адам укуктары боюнча адвокаси борбору менен биргеликте жашоо окуялары долбоорунун алкагында даярдалып жаткан юридикалык кеңештердин кезектеги чыгарылышын тартуулайт. Биздин окуялардын каармандары юридикалык кеңешсиз чечүүгө кыйын болгон кырдаалдарга туш келген инсандар. Бүгүн биз сиздерге жаңы турак жай объектин куруу үчүн курулуш компаниялары менен биргелешкен каржылоо келишимин түзүүдө өз үйүн сатып жаткан инсандар кандай кыйынчылыктарга кезигүүсү жана сиз билбеген кырдаалдар жөнүндө айтып беребиз. Ош шаарынын инфраструктурасы акыркы жылдары активдүү өнүгүүдө. Кантондук типтеги жана жатаканалардын ордуна турак жайлардын шарттарын жакшыртуу максатында курулуш компаниялары көп кабаттуу үйлөрдү курууда. Эскирген турак жайлар жашоого жараксыз деп табылып жатат. Ушундай кантондук типтеги Масалиев көчөсүнүн номер 40-үйүндө 28 жылдан бери пенсионер Ковтун Вера Семеновна жашап келген. Ковтун Вера Семеновна азыр 82 жашта. Ал эмгек сиңирген дарыгер, ардак грамоталар жана ыраазчылык каттары менен сыйланган. Совет мезгилинде Масалиева көчөсү номер 40 дарегине жайгашкан 2 кабаттуу жатаканадан 1 бөлмөлүү батир алган. Жылдар өткөн сайын имарат жараксыз боло баштаган. Коммуникациясы жок, тамдан суу өтүп, кабаттары чириген, ошондой эле сууну сырттан ташып келишкен. 2017 жылы жашоочуларга жараксыз боло баштаган жатакананын ордуна жаңы заман талабына жооп бере турган көп кабаттуу үй куруу сунушу менен Модерн стиль курулуш компаниясынын өкүлдөрү кайрылган. Курулуш компаниянын өкүлдөрү эски жатакананын тургундары менен келишимдерди түзүштү. Жатакананын дээрлик бардык жашоочулары жаңы имарат курулганга чейин убактылуу турак жайларга чыгып кетишти. Ал эми пенсиядагы аялдын башка бара турган жери же батирди ижарага алууга каражаты жок болгондуктан ал жатаканада жашоосун уланта берген. Имаратты бузуу иштери жүрүп жаткан мезгилде жатакананын кабаттары, айнек терезелери жана эшиктери алынган. Вера Семеновна көчөдө калып кетпейин деп жардам жана колдоо табуу үчүн Интербилим эл аралык борборунун Оштогу кеңсесине кайрылат. Мен бул жерде 28 жылдан бери жашап келем. Бул жер мурда үй бүлөлүк жатакана болгон. Жалгыз жашаганмын. 2 бөлмөлүү батир балкону менен болгон. Кышында жылуулук берилчү, кийин текшерүү келип, жыйынтыгында электр жылыткычтарын иштетет экенсиңер деген тыянак менен жылуулук берилбей калган. Жашың өткөн сайын түрдүү оорулар пайда болот экен. Кышындасы суук. Жардам берчү туугандарым да жок. Ушинтип жалгыз жашап келем. В 2018 году к нам 2018 жылы бизге эски үйдүн ордуна жаңы турак жай куруу максатында үйлөрү алынып жаткан тургундар кайрылган. Негизи ал эскилиги жеткен 2 кабаттуу үй болчу. Албетте биз да дайым каалоочубуз ушул эски үйдүн ордуна шаардын борборунда жаңы турак жай пайда болсо деп. Бирок бул үйдү сатып алып жаткан курулуш компания өзүнүн келишиминде жарандардын укугун жеткиликтүү көрсөткөн эмес. Башкача айтканда, биз келишимди изилдеп жатканыбызда курулуш компаниянын укуктары жарандардыкына салыштырмалуу көбүрөөк болуп чыкты. Алардын арасында Вера Семенованын да жашап жаткан 2 бөлмөсү эскилиги жеткен, ичинде суусу жок болгон. Ага кошумчалар ажатканага да сыртка чыгышчу. Биздин катышуубуз менен биз юридикалык кеңештерди берүү менен тим болбостон алардын курулуш компаниясынын алдындагы укуктарды коргоп, Вера Семеновага курулуш компания 104-сериядагы бардык шарттары бар. Ал өзү каалаган жерден 2 бөлмөлүү батир алып берди. Анын жашын эске алып атайын жылуу, жарык батир тандалды. Себеби курулуш компания курулуп бүткөн үйдү тапшырууда жылаңач тубалдары менен берген. Ал эми ичин кийин батирдин ээси өз эсебинен курмак. Анын ичинде коммуникация түйүндөрү, суу түтүктөрү жана башка көптөгөн нерселер. 70 жаштагы Вера Семеновна үйдүн бүтүшүн 2 жыл, 3 жыл күтмөк. Бирок ал бүткөн үйгө киргенден кийин деле усталарды жалдап, батирдин ичиндеги ремонт иштери бүткөнгө чейин күтүү, кошумча каражат кетирүүгө шарты оор болгон. Ошондуктан ага бардык шарты бар батирге көчүп, ал жерде жашоо ыңгайлуу болгон. Алтынай Галиева Ош шаарында жактоочу болуп эмгектенет. Интербилим уюмунун Оштогу кеңсеси 2017 жылы ишке ашырган. Туруктуу жашоого укук долбоорунун алкагында Вера Ковтунун кызыкчылыгын коргогон. Жактоочунун айтымында каарманыбыз кабылган кырдаалда курулуш компаниялары көпчүлүк учурда бузулууга жана жаңы үй курууга алып жаткан тургундардын үйлөрүнүн ордуна жаңы үй куруп бүткөнгө чейин аларга тиешелүү убактылуу баш калкалоочу жайларды караштырбайт. Эгер келишим түзүүдө жетерлик көңүл бурулбай калса, тургундар өз эсебинен убактылуу турак жай издеп жашап калуусу толук ыктымал. Бул шарт жетерлик кирешеси бар жаштарга жана орто жаштагы жарандарга туура келсе, жашы улгайган Вера Ковтунга окшогондорду кыйын абалга калтырат. Биз ал кезде Интербилим эл аралык уюмунун туруктуу жашоого укук долбоору менен иштеп жатканбыз. Бизге Вера Ковтун кайрылып,
Капитал Групп курулуш компаниясы 2 кабаттуу эскилиги жеткен жатакананын ордуна жаңы көп кабаттуу турак жай курууну көздөп жатканын айтат. Алардын келишиминде көптөгөн дал келбестиктер болгондугун байкадык. Биз Вера Семеновнага жардам бере баштаганыбызда айта кетчү нерсе, бул жалгыз окуя курулуш компания макулдугун берип, жетекчиси Шарапат Мажитова ошол замат эмгек ардагерлерине үй сатып алып беришти. Албетте биз юридикалык жактан камсыздап ишин алып бардык, кыйынчылыктар болду. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Вера Семеновна шаардын четине чыгып кетпесин. Ал жалпы шаардын инфраструктурасына жеткиликтүү медициналык жардамга, ооруканага жакын жерден батир тандап бердик. Вера Семеновнага рахматыбызды айтышыбыз керек. Ал бизге кайрылгандан соң биз башка тургундардын да укуктарын коргой баштадык. Курулуш компаниянын юристи менен көптөгөн жолугушууларды өткөрүп, ошол үйдүн тургундарынын укуктарын коргоп келишимдерге 20га жакын өзгөртүүлөрдү киргиздик. Жактоочунун айтымында курулуш компаниясы көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин сунуштарды колдоп, тургундарынын келишимдерине өзгөртүү киргизүүгө макулдугун берди. Алардын ичинде жатаканада бир бөлмөсү бар жеке тараптарга да, ошондой эле буга чейин ал жерде жайгашкан соода түйүндөрү бар юридикалык тараптарга да келишимде жакшы шарттар түзүлдү. Азиз Эргешов мурда өз үй бүлөсү менен жатакананын бир батиринде Вера Семеновнанын коңшусу болуп жашаган. Ал белгилегендей, эскилиги жеткен үйдө жашоого адамдардын чыдамы калбай калган. Курулуш компания жаңы үй куруу шарттарын айтканда көпчүлүк тургундар үйлөрүн сатууга макулдугун беришкен. Алар койгон шарттар жакшы эле болгон, бирок кошумча оңдоолор киргизилген. Бул арада бул окуя 2017-жылы башталды. Биздин корообузда жакыр жашагандар, жетим жесирлер бар эле. Анын арасында биздин кошунабыз Коптун Вера Семеновна деген аялыбыз бар эле. Мен ал аялды ошол 92-жылдан бери жакшы тааныйм. Жардам бере турган эчтекеси жок эле. Анан ошол себептен Шарапат Мажитовна биз сунуштап, эже ушундай акыбалдары оор, ушуларга жардам берели. Сиз бизге жашоочуларга бир өзүңүздүн салымыңызды кошуң, как эне катары бизге жардам бериң деп биз сунуштасак, эже макул болуп келип, ар бир жашоочуга 15 метр квадраттан кош берди. Ушул жерге 12 этаж торговый центри менен заманбап үй курууга макулдугун берди. Бүгүнкү күнү Вера Семеновна сатып алган өз батиринде жашап жатканына жыл айланды. Батирдин ичине кирип шарттарын көрө албадык. Анткени эмгек ардагери буюмдарын жайгаштыра элек экен. Батирине косметикалык ремонт да керек болгон. Каарманыбыздын Бишкекте жашаган жээни бар. Ал кээде келип турат. Батирдин ремонтуна жана буюм тайымдарды сатып алууга жардам берүүнү убада кылыптыр. Вера Семеновна белгилегендей, мындан сырткары кышкы жана жазгы мезгилдерде тамдан, анын айнегинин астына суу топтолуп калат. Үйдүн ичи сыз болуп кетпеш үчүн топтолгон сууну жол тарапка колдо чаччу экен. Кыйынчылыктар көп. Эң башкысы улгайган аял жатаканадан көчүп чыккандан кийин көчөдө калган жок. Келгенде алыс саттуу келишим негизинде бири-бирине өткөрүү маселелери болуп калып атат. Ошондо ушу алган адамдар, сатып аткан адамдар өзүнүн документтерине так болуп, келгенде паспорттарын кошап келип, анан кийин эси приватизация болгондо приватизациянын документтерин так карап, о жерде долевой участок деп коет. Ошо долевой участокко бардык жарандар бирге келип кол коюш керек. Эси кол коюлса, анда нотариальный алып келип доверенностьтер бериш керек. Что сатканга өзүнүн долясын сатканга бирөөгө укугун тастап беришке доверенность аркылуу өткөрүп берет. Эгер сиз жашап жаткан үй убакыттын өтүшү менен эскилиги жетип, сиз үйүңүз жайгашкан жерди мамлекеттик же жеке курулуш компанияларга үй куруу үчүн берүүнү көздөп жатсаңыз, анда түзүлүп жаткан келишим төмөнгүлөрдү камтуусу зарыл. Үйдүн сүрөттөмөсү, курулуучу объекттин участогу, объекттин курулуш мөөнөтү, келишим баа, курулуп жаткан объекттин жалпы баасы жана мөөнөтү. Эгер келишимде көрсөтүлгөн пункттардын бирөөсү жок болсо, ал келишим жараксыз деп эсептелет. Келишимден сырткары, сиз тандаган курулуш компаниянын долбооруна, компаниянын мурда курган объектилерине жана компаниянын тажрыйбасына көңүл бурушуңуз зарыл. Ошондой эле курулуш компаниясы менен келишим түзүүдө ар бир жаран компаниянын төмөндөгү документтерин текшерүүгө укуктуу. Куруучунун негиздөөчү документтери, иш жүргүзүүгө укук берүүчү документтери жана мамлекеттик каттоо күбөлүгү, салык кызматында катталганы тууралуу күбөлүгү, көрсөтүлгөн тартипте куруучунун каржылык жана экономикалык билдирүүсү, акыркы 3 жылдагы киреше жана чыгашасы тууралуу билдирме, акыркы каржылык жылдын аудитордук маалыматтары. Жарандар көп учурда жогоруда көрсөтүлгөн өңүттөрдү эске алышпайт. Ошондуктан айрымдар өз укуктарын билбей, курулуш компанияларына алданып калууда.
курулуш компаниясы менен келишимге кол койгондон кийин аны Ош шаарынын кадастр жана кыймылсыз мүлк укуктарын каттоо департаментинде каттоого тургузуу зарыл. Эми основной документтерге көбүнчө көңүл буруш керек. Доверенность жазылып атканда туура жазылыш керек. Доверенностьтерге жазылганда фамилиясы, аты жөнү туура жазылыш керек. Анан паспорт менен правосудие документтер туура эмес жазылып калып атат. Ошого туура көңүл буруш керек. Бардыгы тамгалары, аты жөнү так болуш керек бизге келгенде. И доверенность жазып атканда эми кудду ошондой болуп туруп, адрестерини, реквизиттерини полностью так жазылыш керек. Үй жайыны, турак жайдын реквизитами, адрес и паспортный данные боюнча дал келиш керек доверенность менен. Кыргыз Республикасынын турак жай куруу кооперативинин уюштуруу тартибине жана аларга жер тилкелерин каралуусуна ылайык көп патирлүү турак жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү Кыргыз Республикасынын жер кодексине ылайык жүргүзүлөт жана ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде турак жай куруу кооперативи менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ортосунда жер тилкесин өздөштүрүү жана берүү жөнүндөгү келишим түзүлөт. Эсиңизден чыгарбаңыз, Вера Ковтунга окшогон жарандардын көйгөйү мыйзам чегинде гана чечилет.